Deniz, Bayke, girseniz de kaçırmış. Бүгүнкү эфирде Нарын шаарынын так ортосундагы кафенин алдында мушташкан балдар кыздар тууралуу айтып беребиз. Кызычуу болуп жаткан жерге биз Нарын шаардык кайгылуу күзөт кызматынын кызматкерлери менен кошо келдик. Өзүңүздөр көргөндөй топ балдар эки жаат болуп мушташып жатышкан. Алардын арасында аражага түшкөн кыздар дагы бар. Бул жерден баарынан өзгөчөлөнүп, чуу көтөрүп эч кимге эжа бербей жаткан бул кызыл кийимчен баланы көрүүгө болот. Баса жанатан топтошуп турган балдардын бир тобу милиция кызматкерлери келгенде кумга сиңгендей жок болушкан. Болгону бул балдар гана калган. Чоңс туруyor. Чоңс. Ayağına. İyi üstüne. Peki şunu öyle bütün İyi üstüne. Tınçırlı cak. Чоңс. Geçsen onu. Yugo tınçırlı var cak. Yürü yürü jet girer ayağına. İyi üstünde bas bu. Gitsin Чоңс. Yürü gel. Чоңс. Birlikte patlar. Giysem ayağına. Durma canım doğru. Ayağına giy beni. Ben artık ben ne seviyorum. Doğum günü bir. Geçip oğlan. Ama geç reis kalacağım. Hatta da bir sürü şey. Hatta yok da yemek için. Nasıl? Mi? Vallahi bir hafta. İyi misin? Al parası. Güzel, bir kovan da gitmesin ya. Üstü sağlıkla. Aldın mı? İçinde aldın. Hadi çıkma. Ya. Mozes çok iyi. Tamam. Tamam, valla var mı içinde? Ya. Var mı? Duşkasını attık mesela. Altın tamam. Ошого. Ya. Ne oldu? Anne dotasın. Жүрсең az varsan görürsün. Jür. Neyse var diyen yok. Bir yerse yapamaz. Туңбай. Ана, дай. Тақпай да отыр. Çoğumuz benim bunlar olacak. Jür. Güzel.
Üstüne otur da bir bu. Милиция кызматкерлери кыздар балдарды кошуп туруп, бардыгын наркология борборунан мас соосун тактоо максатында алып кетишти. Жүрмейсің, тоң өлесің азыр, кер. Ма, бұл жерге соппайсың. Бул жайдан бир гана бул бала наркологиялык процесстен өткөрүлдү, калгандарынын жашы жете электигине байланыштуу. Нарколог мыйзам боюнча өткөрө албастыгын айтты. Жашы канча деген жашы билдиңерби? Жылдын жашы билдиңби? 18ге чейин болсо. Канча жылкысың? 2004. 2004? 18ге чейин болупту, 2004. Майке. Ата-энесин уруксаты керек, ата-энесин көзү текшеребиз. Ата-энесин чыгарып келсе. Сен кармалай келесің жаңағы. Сіз отырчу. Братчика, мен саған дос білесің біріншіден. Жоқ, дос келеріңізді сыйлабайсыз ба? Көзің чоңаса отыршы. Дос келеріңізді сыйлабайсыз ба? Отыр дедім. Мына, мен отыр өрем байке. Индилерінде ушундай кылмаңдар. Кайсаңерге байке, дос келсиңер анан байке. Ушинтип байке, ушинтип койгонуңуз үчүн ушунчага жеткиресиз байке. Сен жеткире Классташтарыңыз үчүн ушуга жеткиресиз байке. Дос болуп эле жүрдүңөр эле байке. Силерге сыйлап эле жүрдүк го, досторуңарчы байке. Жеткирип элечи, мен деле чоң ойгон келип, милиция ойын эле оюн бар го. Мондай жаш, жок мен масмын байке, мен масмын. Маза жок, иштим мына, аракты иштим. Мына бас, классташтарыңар эле болуш керек байке. Классташтар байке. Сүйлөмөй тур. Дос кеңиспи байке? İşte giyimini götür çöyde giyim. Tursuyu götürsün, Tursuyu götür çöyde tur tema. Şimdi Bayke. Жаракатың жоқ, мастығың анықталды. Ожо байке. Балоста, аз жашпыз байке, эчтеке кереги жок. Мен бул байкеге ишенген үчүн мен Милиция кызматкерлери бул жактан чыгып, балдарды шаардык бөлүмгө алып кетишти жана алардын ата-энелерин чакыртуу иштерин башташты. Камера бул кетишкен. Биринчи болуңуз буякта? Жок. Тасмага тартуучу жазуучу Баса Нарын шаардык ички иштер башкармалыгына келгенде нөөмөт бөлүмүнүн кызматкери биздин жолубузду тозуп, киргизе албастыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын журналисттик ишмердикти коргоонун 4-беренесинде жазып турат. Биз ошонун негизинде токтолдук. Бул жак коомдук кызматты коргоочу жайы. Ооба. Биз бул агент Биз деген десеңиз, биз уже алдыгы болуп балдар кетип алат. Булар мушташып, ызырчы болуп, онда ошо 0-дон баштап, буларды ошо оперуктан баарын биз чаптырып, ошо биз ошо аягача кетебиз. Биз Коомдук телевизор корпорациясынан телевизор программасынан Атын Темирлан Сейитов болуп, ошо редактор болуп. Анан кечээ күнү биз начальник бөлүм менен сүйлөшүп жакта рейс иштер анан чыгарып, проводларда материал тартуучу келгенбиз. Байке, мен сурайын жетекчиликтен мурсат жок, мен даже киргизе албайм. Азыр түнкү время. Азыр төрөс болду. Мен киргизип сурайын телефондон. Фамилияга кийин Телефондон аркылуу. Уруксат болсо киргизе. Өмөт менен ага Өмөт Кемирстан айылгыдырман. Ол салас. Бул Темирлан Сейитов болуп, Коомдук телевизор корпорациясынан телевизор программасынын редактору. Кыскасы мен сиздерге билдирдим, жетексизгечи эртең анан сен киргизип деген сөздүн тема болбосун. Шаштырбаңыз, ачаштырбаңыз. Жок, аш деген жокмун, кечээ. Уруксатпы дедим, сизге. Уруксатпы? Аш деп өтө күнгө кетпеңиз.
Бул эки кыз бир үйдө жашайт экен. Алардын жакындары келип камап сал дегенден башка эч кандай сөз айткан жок. Здесь соғылыс бар. Атасы соғылыс бар. Белгісінің болса сапасы. Екеуінің міндетті өзің саластырып тұрасыз ба? Сіздің немеңізді қарамаңызды балаларыңыз болады. Өтең школда оқиды. Өздігін дастық болса дастықсыз жағыңызда болды. Видишкалар бар ма жағыңызда? Сен алып берішіңіз керек. Азыр бізге расписка жазып оларды алып берішіңіз керек. Ертең мені қайда келесі сотқа. Тамақса. Деңіз, Майке. Майке, кірсеңіз жаққа сөйлесіп. Майке, кірсеңіз. Ал эми бул баланын байкеси келип түшүнүк катын жазып алып кетти. Окуянын башында турган бул бала милиция бөлүмүндө калды. Себеби коомдук жайда мас болуп алып ызы чуу чыгаргандыгы үчүн жана кафедеги ичип жеген төлөмүн төлөбөй койгондугу үчүн. Айбек Адамалиев 2012 жылдан бери бөйрөк оорусу менен алпурушуп келет. Буга байланыштуу бүгүнкү күндө бөйрөгүн алмаштыруу каралып жатат. Бирок бул үчүн $50 000 акча каражаты талап кылынып жатат. Бейдаттын жакындарында мындай акча каражаты жок болгондуктан кайрымдуу мекендештерден жардам сурап кайрылууга аргасыз. Айбектин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган жарандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз. Рыспаев Байболот Аширович 1958 жылы туулган. Бул жаран үстөздөгү жылдын 2 октябрь күнү өз үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Байболот агабыз көп учурда акыл эстен танып, бардыгын унутуп койгон жагдайы бар. Андыктан сүрөттөгү жаранды көргөн билгендер болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, жакындарына билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. Сыдыкова Минакуль 1956 жылы туулган. Бүгүнкү күндө жүрөк оорусуна чалдыгып, ак халатчандардын көзөмөлүндө. Тактап айтканда, жүрөктүн 2 түтүгүн алмаштыруу керек. Бирок бул үчүн 180 000 сом талап кылынып жатат. Бейдаттын жакындарына мындай акча каражаты жок болуп жаткандыктан, кайрымдуу мекендештерден жардам сурайт. Андыктан кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган жарандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.